Эшен мырза баягы эме деп го негизичи балбан балдар төрөлсүн деп балким ойлогондур. Азыр деле. Аз чакырбайм, эмнеге чакырам? Сен канча калың бергенге дайынсың? Сатыша баштадың. Аны кудагыйлар сүйлөшөт. Бирок макырга эмне сурамак элеңиз. Экономдобой ушундай даярданып атат да. Кайсы мырза деп ойлойсуздар? Мен ойлойм, бул Болот мырза го деп. Төлөгөн мырза деп ойлоп атам. Мен оюмча Бейшен мырза го дейм. Менин оюмча Нурмат мырза же Болот мырза деп ойлоп атам. Болот мырза сиз отуруңуз, Болот мырза эмес негизи аябай. 3 мырзанын бирөөсү да кыскасы. Көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Air Baby балдар жалаяктары. Air Baby. Албетте, дароо эле Гүлназ айым экран жанганда биз көрүүчүлөрдү кадимкиндей көрүп тургандай жүрөгүбүздөн сезип турабыз. Ар жума сайын, бейшемби жума күнү биз жолуктук долбоорундагы болгон биздин орусча айтканда интригаларды чыдамсыздык менен күтүп жаткан көрүүчүлөрүбүзгө ысык салам болсун. Кайрадан сиздердин амандыгыңыздарды тилеген жана сураган МТС телеканалынын видео теле долбоору жапжаңы жаңылыктар менен сиздердин назарыңыздарда саламатсыздарбы? Эсиңиздерге салып кете турган болсок, биз кечеги күнгө гана чыгарылышта өзгөчөлүктөр болгон болчу. Алардын арасында жагымсыздан баштайлы. Нурмат менен Карлыгач эки жолго түшкөн. Ал эми жагымдуу жаңылыктардан Эсен мырза менен Мадина чайга чыгып кетишкен. Ушул жогоруда айтылган жуптар бүгүнкү күндө сиздерди жана бизди кандай жаңылыктар менен кубандырат? Алдыдагы минуталарда чогуу байкайбыз. Андыктан бакыт издеп калбай анын изинен биз жолуктук миллиондордун ичине. Ортодон чайга көп чыгып жүрүп, эми өзүнүн адамын тандады деген көптөгөн комментарийлер бар экен. Бунун бири биздин катышуучу Бейшен мырза болсо, катышуучу бийкечибиз Гүлайым экөө чайга чыгыптыр, Ооба, анда сиздердин шаңдуу кол чалууларыңыздар менен студияга Бейшен менен Гүланы тосолайлы. Буга колтукта чемпионатка эле келе жатпы. Ара келди. Дал ушундай эле шаңдуу сиздердин маанайыңыздар менен биздин кийинки жообуз кечээ гана өзүнүн сөзүн салды. Бүгүн жаңылыктар менен келе жатышат алар. Эсен мырза менен Мадина айымды тосуп алыңыздар. Экөөңүздөр келиңиздер, этекте болупсуздар негизи. Жолду Эсен мырза сиз баштаңызчы, адашып кетчүдөйсүңөр, Мадина айым баштасачы. Биринчи баштатып көрүңүз өзүнө, андан кийин сиз баштаңыз жолду. Биз болсо алдыда жаңылыктар жөнүндө сиздер менен бөлүшөбүз. Анан бүгүн негедир сиздер биздер күтпөгөн өтө сонун жаңылыктар бар, Ооба. Кудай буйруса бардык жакшылыктар алдыда болсун. Андыктан экранга жакыныраак келип алсаңыздарга чайыңыздарды даярдаңыздар дагы биз менен бирге болуңуздар. Баштайлы. Келиңиздер анда ардактуу биздин сүйүктүү телекөрүүчүлөр, албетте ар дайымкыдай салтка айланып калгандагыдай сөзсүз түрдө биз демөөрчүлөрүбүз менен бүгүнкү эфирибизди баштап алайлы. Анда алгач эле чу дегенде Канат мырза, сиз өз жалаяктарыңыз менен тааныштырыңыз. Албетте бул кичинекей балдар жалаяктары, мен жалаяктар эмес. Эми ымыркайыңыздын коопсуздугу менен ыңгайлуулугу ар дайым жанаша Air Baby балдар жана жалаяктары апанын мээримдүү кучагындай жумшак ымыркайдын назик терисин аярлык менен кучактайт. Алар күндүн да, түндүн да ар бир көз ирмеминде ымыркайыңызга кургактык, тынч уйку жана жайлуулук тартуулайт.
Air Baby балдар жалаяқтары бұл тез сіңірүү технологиясы. Уктуңуздар да Бейше мырза, үйлөнсөңүздөр керек болуп калышы мүмкүн, дейми? 15 саатка чейин кургактык, нымдуулук индикатору, сыртка өткөрбөгөн коргоочу тосмолор, пахтадай жумушак италиялык технология менен жасалыптыр да. Бунун барчы Air Baby энелик мээримден жаралган сүйүү менен ойлонулган камкордук экен. Караңыздарчы, Болот мырза, мына силерге да керек тийип калышы мүмкүн. Антан, эгерде сиздин үй бүлөңүздө жаңы эле ымыркай пайда болсо, анда сөзсүз түрдө биз жолтук теледолбоорунун демөөрчүсү Air Baby'ни сынаштайбыз. Балдардын биринчи күнүнөн ишенимдүү ыңгайлуулук Air Baby энинин колу сыяктуу жумшак, табигый коргоо, мээримдүү камкордук. Air Baby сүйүү менен башталган алгачкы кадам. Жана ошондой эле биздин ар дайымкы демөөрчүбүзгө айланып бараткан Демирбанкка да токтолуп өтөлү. Кардарлардын убактысын үнөмдөө жана кам көрүү максатында Демирбанк керектөөчүлүк насыя берүү мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтти. Эми кардарлар камсыздоосуз жана комиссиясыз насыя менен насыялык картаны бир эле баскычта, элестетиңиз Канат мырза, тариздей алышат. Онлайн насыя болгону 19,99% чен менен Демирбанк маанилүү чечимдерди кабыл алуу үчүн ишенимдүү банк болуп саналат. Биз бул жака кол чабуулар менен Бейше мырза менен Гүлайымды чакырып коелу. Келиңиздер. Булар сүйүүдөн кийин урматсыйга өтүп кетиптир да ошондо, Дароо эле. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Бейше мырза бат-бат сүйлөп калыптыр, байкадыңызбы? Кандайчы? Сиз көндүрдүңүз окшойсуз, э? Гүлянын Мында бираздан мага дагы өтүп окшойт бираз. Жаматабы. Эң сонун. Кандай өттү? Алдыдагы сиздерге берилген убакытты кандай пайдаландыңыздар? Болгодай экен, окшошуп атабы кездешүүбүздөр? Ооба, эми ушуга чейин бир жолуктук. Бир жолу жолугушуп, биринчиден чай үстүндө, андан ары дагы видеобуз дагы бар, аны дагы көрсөңүздөр болот. Экранга көңүл буруп берели анда. Кечирим сурайбыз. Биз жолуктук долбоорун көрүүчүлөр токтоп турабыз. Артыбызда турган кадимкидей эле мини китайский Геленваген достор. Ал эми бул геликти сиздер жакындарыңыздарга, жеңелерибизге, апаларыбызга смело алып бересиздер. Анткени буга праванын кереги жок. Ал эми баасы да сиздер үчүн ылайыктуу. Болгону 400 000 сомго Wildtrade компаниясы сиздерден Кытайдан прямой заводдон алып келип берет. Комплектацияны көрдүңөр да, кадимкидей эле белоснежный. Мына карасаңыз, оператор мырза, ичине кирип көргөзсөңүз комплектациясынчы. Бул кандай сонун достор. Кадимки эле гелик, кааласаңыздар, карасын, көгүн, сарысын, ичин кадимкидей Tiffany кылып деле алып келип беребиз. Ал эми багажды караңызчы. Багаждын кенендигин. Буну ток менен зарядтап койсоңуз болот. Ал эми кааласаңыз 40 километрден 200 километрге чейин зарядтап айдасаңыздар болот. Аны Wildtrade компаниясы прямой заводдон ошентип сиздердин чөнтөгүңүздөргө ылайыктап жасап берет. Элестетиңиздер, ушундай мини Геленваген. Эми оригинал Геленваген бул жакшысы $150 000 өйдө турат. Бирок ошол мечтага $150 000 жетпей жаткандар үчүн менин кеңешим срочно Wildtrade компаниясынан ушундай гелик алыңыздар. Операторумузда маңдайдан тартсаңыз көргөзөйүн. Алдыда турган номерлерге байланышабыз. Мындай болот атпайбы достор? Эң жакшы жери буга праванын кереги жок болуп атат, бирок Wildtrade компаниясы эртең кандай ситуация болсо да сиздер права ала тургандай официалдуу түрдө алып келип берет. Бирок азыр закондо ушундай геликти достор 45 скорость менен правасы жок эле айдасаңыздар болот. Эртерээк жеңелерибиз, байкелерибизге алдырабыз, айылда жыргап балдарыбызды салып айдайбыз. Күндөр өтүп менен сени менен сени менен сени менен Баракелди. Чындыгында Бейше мырзанын көздөрү сүйлөйт го бул жерден, э? Бейше мырза, видеодон көрүнүп турат, экөөңүздөр тең жайдары бир гана чай ичпестен бири-бириңиздердин жумушуңуздарга да аралашканга жетишипсиздер. Ооба, эми өзүңүздөр көргөндөй эле
биринчи жолугубузда башында чай үстүндө болуп, андан ал жерден эми бири-бирибизге болгон суроолорду берип, жакшыраак сүйлөшүп, жакындан таанышып, жашообуз тууралуу мисалы үчүн ар бири өзүбүздүн оюбузда суроолорубузду берип алдык. Андан кийинки бөлүгүн биз уже мындай творчество жагына берүүгө, ал жактан да бир аздан ачылып, жакындап, мисалы үчүн ар бирибиздин кызыгууларыбызды музыкага же башка бир нерсеге эми чыгармачыл кишилер болгондуктан балким ошол жактан да көбүрөөк мындай ачылабызбы бири-бирибизге деген ой менен студияга бардык. Студиядан да буга чейин концертке келип, эми көп эле билет да, баарына айтып келгенбиз, келип ырдап кеткен Гүл өзү айым. Анан ошол жактан дагы жаңы ырлардын үстүнөн да иштеп, бири-бирибизди угуп, ошол жактан дагы эми сүйлөштүк десек болот. Сиз да толуктап койсоңуз. Баарыңыздарга жалпы салам, саламатсыздарбы? Ооба, өзүңүздөр видеодон көргөндөй эле, жана Бейшем мырза айтып кеткендей эле, биринчи кечки тамактандык. Андан соң чыгып Бейшем мырза өзүнүн студиясына, мурун Москва шаарында студиясы бар болчу, азыр толук түрдө ошо Бишкекке дагы ачыптыр. Ошонусу менен да бир жолу куттуктайм. Жана ошо биринчи бир тууганыңыздарга жаңылык. Анан эң биринчилерден болуп эле мени чакырдың. Ошол жакта көрдүм студиясын, ошол жактан мындай музыка аркылуу сүйлөшө алдык десем деп айта алам. Ошол аяктан бакырып ырдап, бугуз чыгарып, ошентип сүйлөшүп, мындай инструменттерин көрүп, өзү дагы бир канча ырларды ырдап берип, ошондой убакыт өткөрдүк. Бакырайынбы деген ырдадыңыздарбы? Сыгылдым. Эми чай үстүнөн да сүйлөшкөндөн сырткары музыка менен балким бир аз да болсо адам жакыныраак сезип өзүн ачыла алат деген оюм бар. Ошол ой менен да бардык. Өзүбүздүн дагы жазылып жүргөн ырларыбыз бар болчу. Жакшы жаңылык да ошо кетсек. Экөөңүздөр биргеликтеби? Буга чейин жана мен концертиме чакырып ырдатканда. Кое туруңуздар. Бул кире берсинчи. Жүрөкчө. Кайсы жерге коелу? Артуускабы биздин? Могу бурчакка экен. Могу бурчакка. Бака. Бириктирип коебуз да биз. Биз жөн отурабыз бул жерде. Биз деле таң калып атабыз. Азыр эле биздин редакция айтты ушундай. Бүгүн биздин катышуучулар ушундай бир өзгөчө мындай чечим кылышат экен, Гүлназ айым. Сиз деле шок болуп атсаңыз керек. Ооба, буйруса. Албетте бул Бейшем мырза эмес. Гүля деп коесуз. Гүля ушу күндө эле. Нурлан мырза, мына күчтүүлүгүн караңыздарчы, Нурлан мырза кол чап коюңуздарчы. Берден Кожо жаш мырза кол чабыш керек экен, Нурлан мырзаны кошуп көтөрүп келди. Мындай эле көтөрүп келди. Биз буга көңүл бурбайбыз, азырынча алдыга кете беребиз, бирок бир сыйрадан ойлоно беребиз, кайсыл катышуучу мырза, айым же бирөөнү чайга чакырганга ушунчалык катуу даярданып жаткан. Барыбызга интрига болуп турат. Катышуучуларыбыздын фантазиялары өсө баштады. Жөнөкөй эле чайга чакырууга дагы өзгөчө мамиле кыла баштаган окшойт, Канат мырза. Мен битир эмесмин деппи? Анда темабызды андан ары карай уланталы. Улантып берсеңиз болот, Бейшем мырза. Өзгөчө жаңылык. Өзгөчө жаңылыкка да токтоло кетели. Буга чейин ошо чогуу дуэтибиз бар болчу. Мен концертинде атайын жаздырып, ырдап. Анан ал ошо концерттик болуп эле калган ыр болчу да. Мындан кийин чыгарабыз деген деле оюбуз жок, мисалы үчүнчү. Анан ошол студияга барганда дагы андай бир билбейм, ойлорубуз да келип кетти. Анан ушуларды кайрадан мындай башынан этегине чейин жакшылап жазап, анан элге да чыгарабыз деп буйруса, эмеге ушул күнгө туш келип калды биздин премьерабызда. Анан ошол ошондо бүгүн ырдап берели деп атасыздарбы? Жок, эми бүгүн чыгат да, премьера болуп бардык площадкаларгач. Анан эл менен бөлүшүп атабыз деген да. Анын припеви кандай? Бир сыйр ырдап бере аласыздарбы? Ошол жерде сүйүү жөнүндө сөз бар экен угалы. Сүйүү жөнүндө сөз бар негизи. Мен үнүмөн деле угулуп атса керек, ооруп атканым. Анда Гүляга берсеңиз. Биз мындай кылабы, Гүля эми чечет экен да бул жерде.
Биз мындай кылалык, бүгүн ошо өзүңүздөр уккандай эле релиз чыгат. Өзүбүздүн ошо ырысты официалдуу түрдө элге да тартуулайлы деген чечимге келдик. Жана азыр Бейше мырза сыркалып калды, чындап катуу ооруп атат. Анан биз кийинки эфирге ырдап берсек кандай болот? Толук түрдөн эле. Аталышы кандай жок дегенде? Ырдын аталышы Сени менен. Кыргызча ыр, анан Сени менен деле бүтүп каткан да. Сени менен болуп Жана эркелейсиң деген ырдай эле музыка кетип эле. Эркелейсиң деп бүтүп калат го. эми ошо студияга барганыбыздын жыйынтыгы ушул болду деп айтсам болот да. Ошол мисалы Бейше мырза, сиз Гүлайымды мындай болочокто келинчегиңиз катарында элестетип көрдүңүзбү мындай? Эгерде келинчегим болсо, чыгармачылыкта жүрөбүз экөөбүз тең кандай болот ошол жактан? Эми буга чейин сиз жокто аябай көп суроо болгон. Ушул суроо? Ооба. Анан эки жака бөлүнүшүп кетти да. Ырчы негизи бирүүдөн бирөө эле болуш керек дегендей болуп, анан ырчыга үйлөнүш керек дегендей дагы бир ойлор дагы кеткен. Сиз дагы мен ырчылардын атынан да сүйлөп коргоп келдик. Буга чейин да түшүндүрүп келгем. Негизи башында айтпадым беле? Мен эле балким чыгармачылыкта болуп, менин жарым ал жааттан алысыраак болсо депчи. Андан кийин уже ойлор да өзгөрдү. Мисалы үчүн үй бүлөлүк паралар бар, үй бүлөлөр бар бул чыгармачылыкта деле депчи, практикалык жүзүдө деле көргөнсүздөр. Анан неге болбойт деген суроону берип, ал жагына деле макулбуз деп ойлоп атам. Тескерисинче жакшы болот го дейм. Жакшы эле элестетсе болот экен. Тажигүл келиңиз. Саламатсыздарбы? Жанатан бери Бейше мырза өзүнүн сферасы жөнүндө айтып берип атат да. Бирок менин суроом мындай эле да. Негизи сизге Гүлайымдай кыз татыктуу да, туура келет, тыпылдап, сизди алдыгамда сүйрөп кетет да. Анан менин суроом, сиз Гүлайымды канча пайыз биле алдыңыз? Ошол жөнүндө айтып бериңизчи. Жакындан таанышканда кандай экен Гүлайым? Ооба. Буга чейин деле көп айтып келген да. Бейшени сүйрөп кете турган киши керек экен депчи. Аябай жай сүйлөйт экен өзү дагы деп. Буга чейинки тааныштарыбыздан эми мындай жакын билчү эмеспиз чындыгында эле. Жөн эле тааныш болуп эле жүрчүк. Анан бул жактан чайга чакырганда уже башкача суроолор кетти да. Башкача максаттагы суроолор, уже тереңирээк суроолор дегендей. Эми жаңы жагынан да билип баштадым Гүлайымды. Жакшы жактарын дагы билип атабыз дегендей. Эми буга чейин деле билчик. Эми пока баары жакшы эле го. Анан канчалык көп биле алдыңыз деген суроого жооп берсем, бул азырынча биринчи жолу болушу үчүн көп деле эмес го, бирок ошого жетерлик эле болду деп ойлойм менимче. Эми өзүмө керектүү кызыктырган суроолорду билип алдым да. Мага дагы бир ой келип кетти да. Сиздер экөөңүздөр дуэт чыгарып жатасыздар да. Анан балким ошол дуэтти дагы да көбүрөөк элге таанытыш үчүн, жөн эле хайп үчүн Гүлайымды чайга чакырбадыңызбы дейм да. Бул сурооңузга мен жооп берип кетейин. Эгерде биз чайга чыкпаганда бул ыр негизи чыкпайт болчу. Биз деген бул ырды Сени менен деген аталат. Бул ырыбызды деген концертине, ошо Бейше мырзанын концертине, жеке концертине экөөбүздөн бир чыгарма болсун деп концерт үчүн эле жаздырган ыр болчу. Бирок биз ошо анын ыры ошол бойдон унутулуп эле калып кеткен. Бирок биз ошентип эми ии деп анын такыр эле ал ырды унутулуп калган чынында эле. Андан кийин ошо Бейше мырзанын студиясына барып, ал жакта ошо өзүнүн жумуштарынын ырларын көрсөтүп аткандан кийин, биздин ушул ырыбыз бар деп, давай ушуну анда чыгарабыз, биз да тартуулап коелук деп, эми алдан эч кандай бир пайда деле же бир антип эмеде турчу нерсе жок да, буна хайп кыла турган нерсе жок. Жөн эле биздин эгерде өзүнүн угарманын таап алса ушул экөөбүздүн ырыбыз, анда бизге аябай жакшы. Жумушу да макул. Ооба. Биз ырчылык жумушу да ырдаш керек да. Ооба, бирге болсок да болбосок да биз ырдай беребиз. Ошо. Саламатсызбы Бейше мырза? Саламатсызбы. Гүлайым, токот эреженин качан мамилеге өтөсүңөр? Не болуп тур эми, экөө тең эле нормальный возраст. Нормальный возраст
Буга чейин таанышсыңар, бири-бириңерди билесиңер дегенимде. Ооба, байырдан бери эле айтып келиппенби, буга чейинки деле берүүлөрдөгү суроолордон буга чейин болгон да. Бул экөө бири-бирин тааныгандар мурунтан эле депчи. Атайын эле бири-бирине келген деп. Буга чейинки таанышыбыз мындай эле болчу да, чын элечи. Сырттан эле кесиптеш катары. Ооба. Соц тармактардан биринчи жолу ошо концертке келип жазылып бүтүргөндөн кийин эле көрүп мындай живую көрүшкөнбүз да бетме-бет. А так мындай соц тармактан эле бири-бирибиздин творчествобузду баалап эле ошол жагынан сөздөр болчу да, сүйлөшүүлөр, жазуулар. Мамиле жөнүндө болгон эмес, Ооба. Анан токотер жерин дегениңизге караганда эми баарына эле сразу эле болуп кете бербейт да, акырындан деп ойлойм. Балким баары жакшы эле болуп, мындан кийинки жолугушууларда мындай жакшы жыйынтык менен боло берсе, ал нерсе деле көпкө узабайт го. Бат эле болуп калчудай. Буйруса. Ошондо жетели. Буйруса ошол күндө жетели. Ооба. Мен суроом Гүлайымга эле эме Бейше мырза эмнеси менен таң калтырды сизди? Майрамда белектерин бердиби? Сиздин страничкаңызда көрүп калдым да, гүлдөр мындай үйүлүп, жыйылып калыптыр. Анан ошону бир айта кетпейсизби? Аябай рахмат, баса белгилеп кеткениңизге. Ооба, албетте бул бардык айымдардын майрамы болуп аткандан кийин ошо бардык айымдарды ошо учурдан пайдаланып куттуктап кетейин. Баарыңыздардын өтүп кеткен майрамыңыздар менен. Анан майрамда албетте Бейше мырза внимание кылды. Өзү алыс жакта жүрдү, аябай бошобой жатты. Чынында мен баарын кабардар кылып атты. 8 март күнү алыс жакка кетип калыптырбы? Жок, ал 8 мартка чейин кеткен. 8 мартка чейин кеткен. Анан кийин ошо чейин келбей 9 март келди да. Бирок 9 март келди ооба. 7-сиге 9 келди. Азыр ойлонуп кеттим да. Значит, гүлдөр Бейше мырзадан эмес экен да. Жок, Бейше мырзадан да гүл алдым. Мага доставка менен өзү алыста жүрдү, бирок доставка менен мага вниманиясын жасады. Не болду деп койду Бейше. Не кол чаппайсыңарбы? Мен 7-си кетип 9 келген жок, 5 эле кеткем негизи. Ооба. Жумуштар менен кеткем, алдын ала баарын айтып эле түшүндүрүп эле дегендейчи. Ошо түшүнгөн киши түшүнөт, эми өзү деле көп жактарга барып келип жүрөт. Концерт менен, башка жумуштары менен эми жакшы эле түшүнөт деп ойлойм. Бирок ошондо да внимание кылган. Бейше мырзага суроом бар эле. Буга чейин Гүлайым менен тааныш болчусуздар. Анан кайсыл моментте түшүндүңүз Гүлайым мындай сезимдери качан ачыла баштады? Негедир ошол жагынан ой келбептир такыр эле. Билбейм, балким бардык эле мындай ыр жагында ыр менен жүргөн кишилер же мен Москва жергесинде болгондуктан, ал жакта иш менен эле анан творчество деп эле жүргөндүктөн, балким ал жагында ойлонгон эмесмин. Коллега катары эле көрүп жүрчүмүн. Бирок кылган жакшылыктарын эстедиңиз. Ооба да. Эстедиңиз, ким күйөт сизге? Сиз үчүн ким турат ошонун баары? Анан бул жакка да келип бир-эки жолугушуулар болду го. Эми ага чейин бул жакка жаңы келгенде эле Гүланды көрүп, андан кийин 1-2-3 выпусктан кийин кичине ошондой ойлор келе баштады. Мындай эл дагы мындай ар кандай суроолорду бергенде ойлоно да баштадым да. Анан өзүңүздөр көрүп атасыздар, жыйынтыгы келип атат. Негизи жанагы адамдар бөлүнөт да, айрымдар биринчи көргөндө эле дароо ошо жүрөгү болуп кетип, бир мен адамым деген сезим келиши мүмкүн. Айрымдар мындай акылга салып, ойлонуп, шашпай, акылы менен кеңешип дегендей. Сиз экинчи түрүнө кирет окшойсуз, Сиз деле, Шашпай эми ойлонуп, өзүм сүйлөгөндө да жай мындай сүйлөп, ошенткенде элдер да туура эмес ойлонот го. Кичине акылдап, ойлонуп анан сүйлөгөнгө аракет кылабыз да. Анан ошо биз кечки ошо тамактанууда жолукканда, анан кийин бул мырза айтпады эле, өткөнкү эфирде айтпады эле, мен вообще эле токтоп калгам дечи. Чында эле токтоп эле калыптыр. Жакшы эле токтоп калыптыр, эчтеке эмес. Анан жок, эми айтып келип атпаймынбы? Анан эми бирок прогресс бар. Мына бүгүн андан да катуураак, баттыраак сүйлөп келип атат. Мына туурабы? Жылуу бар экен, Бу эми Бейше мырза сүйлөп бүткүчө, мынтип бир нерсени айтып берип, бир суроого жооп бергенче мен столду эки айлап. Мен
бир жеринде отура албай отуруп туруп бир айланып ушундай болчу. А бул мындай токтоо мырза эмеспи. Анан кийин бирок өзү айтып атат эми мен негизи андай биз орусча сүйлөшөбүз да эми эфирде биз эми кыргыз тилине басым жасап аткандан кийин кыргыз тилинде. А орус тилинде бул эми экөөбүз орусча сүйлөшкөндө бат эле сүйлөп шытыр эле бүт нерсени айтып бере берет. Анан бул жакта бир аз ошентип зорлонуп атыптыр ошо. Бирок эми берип атабыз. Пардон. Ой, газдан да. Газдан бери. Аракелде. Саламатсызбы? Аябай мындай суктанып атам да, соонун пары көрүнөсүз, жаркылдап мындай соонун манайда отурасыңар. Анан мындай суроо болду. Беше мырзага, Гуляга аябай көп подаркалар келди да. Сизде кызгануу сезимдери болду ошол 8 март күнү андан алда, анан сиз экөөңөр чыгарманчылы адам болгон үчүн мындай ошол кандай карайсыңар? Кызганычка. Сырттан келген белектерге, сырттан постоянно келип турат да, булар чыгарманчыл болгон үчүн. Постоянно Гуляда внимание алып атат, сиз деле внимание алып атасыз. Экөөңөргө да ошондой суроо да. Кандай? Как вы смотрите? Эми антип кызганып тура тургандай уровенде эмеспиз го дейм азырынча. Биринчи жолудан чайга чыгып эми жаңыдан таанышып атабыз да. Атак эми түшүнөбүз. Бардында эле бул сферадагы кишилерде эркегине деле, айымга деле, жаш кызына деле, улуусуна деле негизи белектер болуп турат. Угуучулар тараптан, туугандардан деле, достордон деле мындай көбүрөөк вниманияга ээ деп айтам. Ошондуктан эми ал жагынан азырынча жакшы эле да. Пока кийинки балким тепкичке өткүчөктү. Ошо майрамдык белектерин алды деп эле түшүндүм. Барыңыздарга саламатсыздарбы? Саламатсызбы Бейш мырза, саламатсызбы Гуляйым? Мындай суроо болуп атат да, суроо эмес, бул менин жеке оюм да. Негизи мындай кичине ёлкать эткенде адамдардын көзүндө мындай блеск пайда болот да. Жалтырапчы көздөрү. Но эмнегедир мен көрө албай атам же ойлоп атам да, баягы слишком монтип өзүңөрдү кармап чувствоңарды чыгарыңар келбей атабы же кандай болуп атат, ошону түшүнбөй атам. Же сезим пайда боло элекпи деген Же сезим пайда боло элекпи? Жок, кандай көздөн? Же сезимиңер бар, бирок ошону чыгаргандан эми коркуп атсаңарбы, уялып атсаңарбы, эмне болуп атат? Жок, көздөн мындай жаркырап эмне салют атыш керекпи көздөн же кандай? Негизичи мо Бейш мырза менен ким Карылгач айымда мондай көздөрү прям бири-бирине караганда монтип атканда, азыр силер прям монтип четко эмени кармап атсыңар. Бул сурооңузга жооп берип кетейин. Биринчиден болуп, биз эми кандай кылак биринчи эфирде эле монтип эмете албайбыз да. Биз деген биринчи, это наша самая первая встреча, эң биринчи жолугушуубуз. Анан кийин эми биз эми чоң эле адамдарбыз, анан албетте өзүбүздү кармайбыз, анан тем более эфирден. Мындай билбейм, жакшы эле бар. Жакшы эле? Жок, оюм чачырап кетти. Оюңуз чачыраса Бейшем мырзаны карасаңыз. Экөө бири-бирин карабай атат бирок, Эми искра дегениңиздерде билбейм, айткандай эле биринчи жолу үчүн биздеги азыркы адамдар аябай эле көп болуп кетти го дейм, даже менимче. Акырындан барды келет, анан кишилер да бат эле жакындай албайт да. Мисалы үчүн сиз деле бирөөгө сразу эле жакындап кете албайсыз. Көрүп эле, көзүн көрүп эле агып кала албайсыз да. Мисалы үчүн сиз делечи канчалык жагып турса деле киши ар бири өзүн кармайт деп ойлойм. Эми бизде деле ошондой бар да. Менин оюмда силерде сезим, мен просто до этого силерди көргөн жокмун да, анан Гүлнара айым айтпады беле, жана силерде сезим бар, бирок эмнеге эми болбой атасыңар депчи. Азыр менин оюм боюнча силер мындай бар да сезим, жана бири-бириңерди карагандан да уялган сыяктуу эле болуп атсаңар да. Жана көзүбүз монтип бири-бирибизди монтип карап калганда слишком тайып кетем деп коркуп атсаңарбы же эмне болуп атат? Просто сезимдер жанагы экиге бөлүнүп калып атпайбы? Бир сезим мындай бири-бирин карап алып, мындай жылмайыша берет экен. Экинчи сезим бири-бирин карагандан да уялып кетет экен да. Балким ошондойдур. Бир кийинки жумага чейин күтпөйлү экөн көз карашын. Тайып кетпесе керек эми. Силерге чоң эле адам устатпай.
Силерге эми ишиңерге ийгилик. Не профессия, чыгармачылыгыңарга ийгилик. Бирок мен байкашымча Гулянын көзү жанып эле турат. Бир аз бейшеда жандырганга аракет кылабы деген ойдо да. Анан баягы көздөрү жанып бири-бирине сыры ачылса, анын сыйы да ачылат дегендей. Эртең ырыңар чыккандан кийин чай токтоп калбайбы? Жок, наоборот токтоп бараткан жерден ыр чыгып калса дагы уланып кетмек деп ойлойм. Бул негизи эми экөөбүздүн ортобуздан жаралып калган чыгарма болуп калды да. Уланып берет азырынча. Билбейм, Гуля эле балким токтотуп койбос. Токтоп калсаңар коштошуу деген ырын жазып коесуңар да, туурабы? Ооба, жазып сизге WhatsAppка жөнөтүп коебуз. Коштошуу кайра бир айдан жолугуу деле кетеби? Жок, мен негизи Бейшем мырза ошо сунуш киргизди да. Ушулардыбызды давай официально чыгаралы, бүт бардык площадь аянтчаларда болсун деп. Мен айттым, эгерде буларды чыгарсак элдер деген булар хайп кылып атышат, булар деген ошо ыр үчүн эле экөө бирге болду деп айтышат деп. Мен ошондой айттым да, биз лучше чыгарбай эле коелук дедим. Десем, бирок буга чейин мен Instagram баракчамда ошо экөөбүздүн ырдап атканыбыз чыгарганмын. Анын ошол жактан аябай көпчүлүгүнө жаккан да. Анан кийин Бейшем мырза айтты, ар ким ар кандай ойлой берет. Экөөбүз сүйлөшсөк эле баары хайп же ар кандай ар кимдин ою боло берет. Ошондуктан келип бул жерде бул ишибиз да жөн калбасын, чыгарып берелик, эл айтса айта берет деген ушундай сунуш киргизди, мен да макул деп чыгарып бердик. Ошо. Келиңиз Элизайым. Саламатсыздарбы? Мен Бейшем мырза менен Гүлайымдан жакшы пара эле көрүп атам. Ар бир адам ар кандай болот дегенде, булар может сезимдерин мындай сыртка чыгарып кээ бир адамдар сыртка чыгарат, кээ бир адамдар ичинен эле мындай жакшы көрүп жүрөт да. Бактылуу болуңуздар. Жок, мамилеңиздер сүйүүгө өтсүн. Азыркы чай үстүндө мамиле болуп атпайбы? Ошол мамилеңиздер сүйүүгө өтсүн демекчимин. Жана суроом бар эле, Бейшем мырза, Гүлайым, экөөңүздөргө бири-бириңиздердин жакшы жактарыңыздарды жана жаман жактарыңыздарды байкай алдыңыздарбы? Кайсы сапаттарыңыздарды айтып берип кетсеңиздер, бири-бириңиздер жөнүндө. Ооба, бул суроолорго, бул сапаттарды байкоого биринчиден ошо биринчи жолугушубузда чай үстүндөгү жолугушуудан байкай алдык. Эми Гүлайым өзүңүздөр деле билгендей эле ачык, аябай мындай шайыр, тарс таңдаң жүргөн экен. Мен да бат сүйлөтүп койду көрдүңүздөр. Ооба. Анан ошол жагы дагы мага жаккан сапаттар болуп кетти деп айтсам болот. Андан сырткары дагы эми мага жагып аткан сапаттар болуп дагы ошо биздин кызыгууларыбыз бирдей жаат да. Бир жолдо кызыгуулар болгондуктан дагы сүйлөшүүбүз дагы оңой болду. Пока что азырынча жаман сапаттарын деле көрүлөт. Балким кийинчерээк чыгып калаттыр. Бейшем мырзага бир суроо берип коеюн. Карындашым Таластыкта. Таластын кыздары кымбат болот. О, кайнагасы. Сен канча калың бергенге дайынсың? Кыздын оюнан эмес, сенин оюң боюнча. Эми биздин кыргыздын кыздары баары эле кымбат деп айтам. Мен ошентип бөлбөйлөйм. Бирок эл оозунда айтылып калган да, Таластыкы кымбат, дагы бир жердики кымбат деп. Эми эмнеге эгер сүйүү болуп атса, эгер үй бүлөгө өрчүп кете турган мамиле болсо, ал жерде акча деле ролду ойнобойт да. Рассрочка жолдору менен. Канча болот, не болот дейм, ал жагын угабыз да. Ошо тоголот. Конкретно баягы суу мындай агат болуш керек десе, жок мындай агат эмес, суу мондай агат деп айта аласыңбы? Так этип. Жок, канча акча бересиң дегендейби? Силер сатыша баштадыңар. Аны куда-кудагыйлар сүйлөшөт да. Ал жакта эми биздин дагы улуулар бар, бунун да улуулары бар. Билбейм, анда бирок ал теманы сүйлөшө элек болчук. Мен мынча турам деп айтар элек. Эмечи? Калың мынча депчи. Андай тема балким кийинки жолугушуда болоттур. Мынча турам. Ооба. Анан азыркыдай айткандай эле үй бүлөлүк темага өтө турган болсо,
акча жагынан проблема деле болбойт да, ал жагы, баа жагы. Ошол жерге барып такалып калбайт, Болду. Гүлайым такабайт го, ал жака алып барып туруп өзүлө чечип коет аны. Менин суроом бар эле, өкүңөр чыгармачылык адам болгондуктан мындай чыгармачыл токтоп калбаш үчүн, сүйүү сезимдер токтоп калбаш үчүн мындай төңкөрүлүш чыгарып турасыңарбы же кандай болуп калат ал жагы? Ошо элдин вниманиясын, көңүлүн буруу үчүн уруш деп жанжалды айтып атасызбы, же болбосо өзүбүздүн арабызда деп атасызбы? Жалпы түрдө. Жалпы түрдө. Эми билбейм, экөөбүз урушуп көрөлү, биз эми таанышып атабыз да. Биринчи урушуп көрөлү, анан айтам. Түшүндүңүз, кыска түшүндү. Келиңиз. Суроңуз так түшүнбөй калдым чын. Азыр. Бул жакта калың жөнүндө сөз болуп кетти. Гүлайым, сизге суроо. Махырга эмне сурамак элеңиз? Бундагы ошо чоңдор өзүнчө чечишип, негизи бул теманы аябай жаман көрөм. Калың, махыр деген нерселерди каалабайсыз. Көтөргөндү мындай аябай эң бириндеги мындай мааниге алат. Негизи эле маани бербейм бул нерсеге. Эгерде ошо жолдошум, болочокто жолдошум, эмнени ошо колунда канчалык бар, өзүнүн аракетине же болбосо өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө карап, ошого жараша сурайм. Жана эчтеке сурабай деле коем. Мага эч кандай эмес. Мен өзүм каалаган нерсем, бүт нерсени өзүм ала алам. Жетти го бул жагы. Бейше мырза жеңил болот окшойт, бүт эле өзү алып алат экен. Жашоо жеңил эле кетет экен да. Суроолор деле болду окшойт, Анда биз Бейше мырза менен Гүлага ийгилик кааламакчыбыз. Албетте, мамилеңиздер жакшы жака уланып, жакшы жака чечилип, мамилеңиздер да улансын, ырыңыздар да улансын, сүйүүңүздөр да улансын, бардыкча улансын. Ооруктан орнап турат. Балдардын биринчи күнүнөн ишенимдүү ыңгайлуулук. Air Baby энинин колу сыяктуу жумшак, табигый коргоо, мээримдүү камкордук. Air Baby сүйүү менен башталган алгачкы кадам. Көлөкөлөп, көңүл ачарым, көңүлгө бүгүн жакканым дейт. Эсен мырза, Мадина айымдын көңүлүн алып атасызбы? Мындай эле кыска суроосун ошол жерден. Экөөбүз алышып, кайра жарашып, урушуп, ишилсе бир нерсе эле болуп атабыз. Бир күндө эле, бир күндө эле ошондой баары болуп кетти. Экөөбүз эле мен А десем бул Б дейт. Ошондой сыяктуу эле болуп кетип атат азыр кичине. Анда кийинки сөздү Асылбек акем аманбы? Эч бир кызды жакасына асылбай, жөн эле жалгыз жүрө берген кандай экен? Жаманбы. Жаманбы. Келиңиз Асылбек акебизге берип коелучу микрофонду. Сизге жолдойбуз саламды кыскасы. Же 2 кыз менен жолуккандан кийин акыбалыңыз жаманбы деп эле билдире бергенсиз. Баары жакшы. Аябай жакшы. Анда биз Эсен мырза прическаңыз саманбы деп эле. Карап турсаңыз чач. Бүгүн чачты алдырып келгидей болуп калдым окшойт. Нурлан мырза мурдуңузда темир аманбы? Элизайым кайрадан Кожо Жаш мырза менен биригиптир. Бул жаңылык бүгүн не жаманбы деп эле. Же айтылбаган романбы деп. Кетти бул жагы. Кимге тийишсек дагы. Күндөн күнгө гүл өтүп, күн мезгили келиптир. Гүлнар айым, сизге жете турган балдар бир мезгилде келеттир деп эле. Далай талапкерлерди нары бери калчаган, өзүнүн чечендиги менен, байкоочулугу менен, урушчаактыгы менен мен өршөт. Тажгүл айым аманбы деп. Арген мырза жокко деп студияда. Албетте ушуну тамашалаштырбасак болбойт. Ооба.
Ай толгон суп сөзүнө. Мұң толған сұйт көзіне. Жаңыл мырза, жүрө өрбейсің өзүнчө проблеманы үй бүлөңө өтіп қойсың. Жүзіңе де. Болот мырза өзгөрдү. Жақшы айтып сөздерді. Нас кийин карап турсаңыздар, нас кийинде бир өзгөчөлүк өзгөрдү да эле. Нас кісінен бері жаным деп сөйлеп қалып тұру. Ой, Гүлназайым. Мұны мұндай Башы тас болсо да болот деп бир убактырыңызды чыгардыңыз. Эми азыр ааламды айланган жатасыз. Ошондо африкалык жездени бул жака алып келген жатасызбы да? Бул жак өтпөй калат, болду, алдыга улайбыз, урматтуу көрүүчүлөр. Биз анда дагы мамиледе жыйынтыкка кайра Кожо Жаш мырза менен Элиза айым эске келет. Кайра эле дароо бул жактан дагы ким калды бизде? Комментарий берелик. Төлөгөн мырза менен. Болотмун. Төлөгөн мырза менен. Жаңыл мырза. Өкүңүздөрдө жаңылыктар барбы? Жаңылыктар жокпу? Бизде барбы? Урушуп кеттик дедиңиздер. Келиңиздерчи, Мадина айым деле сүйлөтүш керек экен да. Бир күндө эмне болуп урушуп кетиштир угалы? Экстремал. Қана? Не жаңылықтар болып кетті, Мадина? Биз кичине эме жок, урушпай элебиз. Баары жакшы эле, бирок багындай мен негизи Эсен мырза кечээ кичине тартынып турмун. Бирок ал вообще жаман оюм жок болчу. Эсен мырза өлө сонун жигит, сонун күйөө болуп берет дейли. Балдары өтө жакшына. Бирок менин талабым бир аз башкачараак экен да. Аны мен аракеттейм. Багы болот го негизи монтип. Байкап көрүш керек. Байкап көрөйүн, балким сезимдер ачылып, балким эмедет деп. Бирок биз Эсен мырза экөөбүз братан деген нам больше бизге көбүрөөк жарашат экен. Потому что мен все-таки багы болот го, сен эркең болгондо жана Гүлайым, например, Бейшин браттын жанында, мырзанын жанында монтип кичинекей көрүнүп, анан девочка болуп эле тарактаган сүйлөгөн кыз анан созулуп сразу монтип калат го. Ошондой менде деле ошону болушун каалаймын, анткени менин да характерим кичине чуртураак, лишний сүйлөп да коюшу мүмкүн, анан ошо менин жанымда бир аз башкачараак монтип стоять дейчи. Ооба. Анан ошого бирок характери, баягы мүнөзү, мындай ой жүгүрткөнү, тамаша көйдүгү Эсен мырзадай болсо тон болмок. Эсен мырза мен үчүн он слишком идеальный, слишком хороший. Вот чын эле өлө сон үй бүлөгө. Эсен мырзанда болгалчы. Жанатан бери колун сунуп турат байкуш. Эмоция бере албай атат окшойсуз айымгачы. Чота ушул жакшы идеальный деп чотот. Акыркы күндөр жаман жактарымды көргөзгүм келип жүрөт. Ошо көргөзүшүңүз керек окшойт, ошол мындай бул айым бат-бат урушуп турганды каалайт окшойт да. Итак эле экөөбүз өптөп монтип ортодо эмени кармап калабыз. Бул мүнткенде мен кичине артка жылып, чын эле мындай экөөбүздүкү тең негедир бир жерден чын эле мындай келише албай кетет экенбиз, бир жерден да, билбейм бирок кайсы жерден экен, характерденчи. Бул айым дагы аябай жакшы. Сиз өкүңөр жаман таң калышты экенсиңер го, көчөңкү эфирде аябай көпкө кетчү деп эле болуп аткансыңар да, негизичи. Микрофонго мамилеси жакшы, бирок мамилеси жакшы, бирок сүйүү жок, убакыт керек да сүйүүгө. Жок. Айтып атпайм, багы негизи мындай. Эсен мырза менен прикольно. Жыргап хахатайып жүрө бересиң. Бирок мен өзүмдү аял киши сезе албайт экенмин да. Мы вот биз чындыгында багы братан, братишка дегендей эле болдубуз да.
чындыгында. Адамдар аны бир аз башкачараак көрүп атат экен. Бирок мен Эсен мырзаны өлө сыйлайм. Чын. Бирок өзүмдүн мырзам катары мен деле түшкөн жок дейт го. Жок, в общем, мен деле Эсен мырзага не подхожу. Балким Эсен мырза баягы эме дейт го, негизичи. Балбан балдар төрөлсүн деп балким ойлогондур. Бирок мен мындай. Короче, не подходим мы. Кетирип коюңуздар, Жок, жакпай калды эмес, сонун. Алдап койдум мен, Жаш баланы алдагандай. Конфет берип албайсыңбы? Ооба, бирок ал жерде эле бирок доля правды, чындык бар, мындай кичине чоң балдар төрөлсүн деген сыяктуу тукумдоңдоп кетейин деген ниет дагы бар да. Өзүм арык анан кичине эме кичинекей болгондуктанчы. Балба малларды өлөт. Анан ушул алмайын деле эмес да, бирок жакшы көрүп эметип аткансызда сиз. Жок. Эми симпатия бар. Жакшы көрүп эмес, симпатия. Анан жоголуп кетти кайерде. Экөөңөргө убакыт бересиз балким. Силер эртең эле кайра башкача сүйлөп бересиңер деп коет. Жок, менин оюм боюнча Эсен мырза да өзүнүн талапкерин күтүш керек. Мен деле сизди күтөм дешим керек да. Мен ой, жантам бер, микрофон берсем эле сүйлөйсүң. О, талапкер эле күтөлү. Ооба. Талапкер эле күткөнүбүз жакшы болот. Бир урушуп көрөсүздөр, может, ошондо балким пикир келишип каласыздар. Может, кийинчерээк урушуп көрүп, анан кийинчерээк табышып кетебиз. Ким билет, убакыт көргөзөт да. Мен олуттуу деле карап көрбөгөндөй эле сезилип атасыздар да, бири-бириңиздергечи, мындай. Тамашадан сыртчы, эми бул деген реалити долбоор да. Убакыт берип, байкаштырып, тамашалаша бересиң дос катары, бирок андан олуттуу мамилеге өтө турган кезде мындай олуттуу отуруп алып сүйлөшүп, суроолорду берип, андайга бири-бириңиздерге убакыт бербегендей эле сезилип атасыздар да. Негизи кечеги күндө мен экөөбүз отуруп монтип именно эфирде мен көңүлүм эме болуп атты да. Анткени ага чейин жакшы эле сүйлөшүп эле мен сунуштаганда Эсен мырза мен өзүм макул болгом. Албетте аракет кылып көрөлү депчи. Бирок ал в любом бир аз кандай десем, негизи монтип ачыктагандан кийин эми вот биз сүйлөшүп көрөлү деп атабыз дегенден кийин ошондо мен түшүндүм да, вот да, бизге прикольно, все баары жакшы, бирок бизден мындай аял күйөө чыкпайт да. Түшүндүк аны. Парень девушка. Суроолор. Негизи эле бул жакта деген ушундай ситуациялардын айынан элдердин ою аябай башкача болуп аткан да. Мен комментарийлерди көп окуп калам. Акыркы учурлар деген бири-бирине чакырышып эле эмели болуп атышат деп эми ошондой болуп кетти да биздечи. Бирок биздин арабызда чын дили менен, чын жүрөгү менен чакыргандар да бар. И кээрлер эми кечирип коюңуздар, катуу тийсе, бирок силердин оюңарда мындай тамашалашып эле, мындай күлүп эле чакыргандай бизге көрүндү да. Анан азыр дагы мындай бир олуттуу бир себеп айта албай, өзүңөр эмне деп айтканыңар мындай түшүнүксүз болуп атат. Биз тем более түшүнбөй атабыз да. Ошондой көрүнүп атат сырттан. Ошондуктан мындай экөөңүздөр аябай биздин эң баарыбыздан экөөңөр бириңерге аябай жакынсыңар, бириңер менен аябай сыртта жакшы сүйлөшөсүңөр да. Ошондо мындай бириңерге элестетип, кыз жигит болсом же жигитим болсо кандай сезимдер болот экен деп мындай бир аз элестетип анан кадам таштасаңарбы деген ой жаралып атат. Жана негизинде сен отношенияга вступать этип атканда мындай серьезно карайсың да. Ошондо айтып атам, кече биз монтип ооба чындыгында хатып балким көрүнөт, бирок сен мондай когда черту переступаешь, сен ойлоносуң. Кандай болот? Болобу, көрүп атсыңбы, көрбөйсүңбү? Мен башындан эле айтып келем, баягы
баягы ёкать этет го. Отношенияга өткөндөн кийин вот эми биз чайга чыгып келели деп эдикпи? Ошондон кийин мен ойлонуп калдым да. Кандай десем, ага чейин аракет кылып балким деген сөз болгон. Анан эзилип эле бири-бирибизди монтип калып эле муякта отношения кылгандан көрө монтип на месте токтотуп, то что вот биз бири-бирибизди көрө албагандыгыбызды чынын эле эртеси күнү айтканыбыз жакшы го деп ойлойм да. Калп эле монтип созулуп жүрбөйчү. Ооба, калп эле созулганда деле билинип калат. Бул жакта сиздин чечимиңиз болду окшойт деп ойлоп атам, Мадина айым. Анткени Айсен мырза маанайыңыз түшкөн сыяктуу. Маанайыңыз жоктой жана сиз мындай күтүүсүз алгандай эле мынтип эле карап калдыңыз да. Ошону түшүндүрө кетсек, сиз билет белеңиз ортого чечим болду. Жок, биз экөөбүз сүйлөштүк. Мен айттым, айтып биз экөөбүз чогуу эле решение принимать еттик. Гүлайым, бул чечим жеке эле Мадина айымдан эмес. Экөөбүз сүйлөшүп эми көрдүк бири-бирибиздин мындай такыр эле эмелерибиздичи, мындай характер окшошкондон бир жерден иш кылса айта албайм, түшүндүрүп азыр келише албайт экенбиз. Жеке эле Мадина айымдан эмес, бул жок. Ооба чакырдык, эми бул чайлашуу да. Анан сразу эле убакыт чойбой эле келише албайбыз, андан көрүп дос бойдон кала берген жакшы да. Гүлайым, бул жерде бул долбоор негизи башкы максаты ушундай да. Катышуучулар бири-бирин байкап таанышып көрүш керек. Бул жерде эмнеге жаман нерсе көрүп жатасыз? Макул билип жүрөм мындай Нурлан мырза. Бул жакта действительно мындай ойногондой көрүнүп атат да, азырчы. Мындай несерьезно. Айсен мырза, Мадина айым кечээ аябай бактылуу болуп аткан эле көңөр. Бирок баарыбыз эле билебиз, айым менен мырзанын ортосунда достук болбойт эч качан. Ана сиз ошо дос катары кабыл алсаңыз, Айсен мырза бир аз башкача түшүнөлдү окшойт да сиздичи. Бирок Айсен мырзага да айткым келет, көңөр тең татыктуусуңар, ошо сезимдерге, чын дилинен силерге сезим арнаган адамдарга. Анан Айсен мырзага айтат элем, сиз жана айтып атпайсызбы? Эме деп, мен эми жаман жагымды көрсөтүшүм керек экен, идеалдуу болуп кетип жакпай атам деп. Андай эмес, сиз өзүңүз кандай болсоңуз ошол бойдон калышыңыз керек. Болгону Мадина айым сизге мындай түгөй боло турчу айым эмес да, көңүл типажыңар эки башка, мүнөзүңөр да башка, сизге болгону мындай башкачараак айым керек болчу. Бирок дос катары, көңүр сонун эле дос болчусуңар. Мен айткым келип атты эле, дос негизи болбойт да, достук айым менен мырзанын ортосунда. Же кыз жигит болула, же ажырала дейсизби? Ошондой эле нерсе болот да. Бирок кечээ эле бактылуу болуп аткансыз, Айсен мырза сиз. Гүлүңүздү көтөрүп келип, анан бир күндө эле кантип чечилип калды, мага да кызыктуу болуп атат аябай. Негизи бир жума алсаңар жакшы болмок. Биз азыр деле ошондой бактылуубуз, бирок отношения кура албайбыз. Мындай болот го негизичи. Сонун отношения, биз үйлөнүп жашай беребиз депчи, бирок чогуу жашай албайбыз дегендей эле болот. Жок, отношениябыз сонун эле жашынай эле сүйлөшүп атабыз. Бирок баягы кыз жигит же эме боло албайбыз чындыгында. Мен да Вроде түшүндүргөн аракет кылып атам, бирок силер түшүнгөнгөр келбей атабы, эмне болуп атат? Менин оюмча бул жерде эми биз экөөнүн ортосунда эмне сөздөр болду, кандай түшүнбөстүктөр болду билбейбиз да, ошон үчүн таң калыштын деле кереги жок го дейм. Аны өздөрү сезип атса, билип атса, жөн коелубу? Деле туура, мисалы бир күндө билинбейт деп айта беребиз, бирок бир күндө деле көп нерсе чечилип калышы мүмкүн да, ошон үчүн кыйнабай эле коюш керек го дейм. Анысында менин настроениям Мадинага жеке вообще тиешеси жок. Мадина менен сүйлөшпөй калдым деп настроением кабагым деле кашым кыймылдабайт. Баягы. Аракет кылып көрдүм, себебин кылып көрдүк. Ооба. Болсо болду, болбосо жок. Тарс ошол эле. Экөөңө тең олуттуу эле бирөө керек экен да. Ооба. Серьезный эле. Айсен мырзаны колдой кетким келип турат. Жигит болсоң шок бол, шок болбосоң жок бол деп коет. Азаматсыз, тайбаңыз, сынбаңыз. Дагы да алдыга умтула бериңиз. Буйруса түбөңүздү табасыз. Рахмат. Бул жерде Айсен мырзаны эле эмес, Мадина айымды дагы Мадина айымды да Айсен мырзага тең. Ар бир адам бактылуу болгонго татыктуу, ар бир адам жакшы мамилеге татыктуу, ошон үчүн Мадина айымга деле бакыт каалайбыз, Айсен мырзага деле бакыт каалайбыз, бөлбөйбүз. Айсен мырза кичине Айыз айым жакты караганда жакшыраак болот беле я.
ошону мен да айтып атканда негизи Эсен мырза Айзаны башкача карайт, көздөрүнүн взгляддары башкача да. Карасаңар, алды Айза деле Жок. Вообще жигит болсоң шок болсоң жок бол. Жакшы бол саман өзү. Жок, билай да. Мен кече мурунку эфирден чыккандан кийин көрүп калдым. Негизи Айза айымды деле чайга чакырмакмын, чындыгындачы. Анан Айза айым деген биякта туруп Эсен мырза менин талаптарыма чыгып туура келбейт деди да. Бирок ага чейин Болот мырза менен 2 кызы бар, чыгып келген. Анан кайра бой көтөргөнсүп чыгып сүйлөп, анан могу жерде мага микрофон жетпей калды. Мен аял кишиге, кыз кишиге теңелбей эле коеюнчу деп. Айзайым жооп бериңизчи, жооп бериңиз. Ошондо мага тарым калдыңызбы? Мен тарынган жокмун. Тарым калгандай эле көргөн нерсени айтып атам. Болгону баягы сизге чайга чакырам деген баланы шагын сындырып койдуңуз да алдын ала. Жок, шаак делесиң. Мен Болот мырза менен чайга чыкканым айтпадым беле. Жөн гана сыйлап чыкканмын, четке какпай. Анан мына жыйынтыгын көрбөдүңүзбү? Мен ошо жок деп чыктым, болгон жок эч нерсе. Сен просто Болот мырзага болгон таарынычыңды элден чыгарып атасың да. Мен таарынган жокмун. Жок, Эсен мырза, бул жерде сиздин катаңыз. Жок. Сиздин катаңыз месте алмаштырыш керек. Айым айткан жок, мен баягы жок дебейт болчумун, мындай таанышып көрмөкмүн деп атат да. Болгону сиз гана катуураак кабыл алып отурсуз ошол убакта. Жок, ал тиги эмени орун алмашуу, чайлашуу. Жок, ошол чайлашууга чакырмакмынбы? Жок, чакырыңыз азыр деле. Азыр чакырбайм, эмнеге чакырам? Эсен мырза, чакырыңыз да таанышып көрөсүз да. Возможность бар да. Карагылачы, мындай көзүңөрдүн баягы магнитти. Мадина айым өкүл апага кылып отурушсуз. Эсен мырза, аракетиңизди кылыңыз да. Бул жерде сунуш киргизип көрүңүз да, балким чыгат азыр. Бул жерде кечирип коюңуздарчы. Эсен байкенин ордуна жооп берип койсом, мен сиз өзүңүз жооп бересиз, просто оюм менен айткым келип атат. Бул жакта если кыздын көңүлү бар болсо, кыз деле өзү макул деп чыгат да, эскертип айтып атса, бул байке чакырбайм деп атса, жөн эле кыйнабай эле койбойлу. Рахмат, тогот деп. Сиз айткандан кийин бизге түшүнүк келди. Чакырса болбойбу? Негизи эле баарына эркиндик берсе эле бүтө эле өз-өзүнчө эле жашап, өз-өзүнчө эле жүргүлөр келип атат окшойт. Каалаганын кылыпчы. Анын негизи керек эмес айтам келдим сен. Экөөнө негизи эле мындай олуттуу жашоого олуттуу караган адамдар керек да. Анан кийин чой Гүлнар эже. Азыр Айза деле, Эсен мырза деле өкө тең бири-биринен кылыктан өкө тең мындай намыс эме көрүп атат да, мындай принцип көрүп атат да, бири-бирин чайга чакыруундучу. Мен чайда жүргөндө Эсен мырза айтып калды эле, эме токтотсо ошондо көрөбүз депчи. Анан азыр эмне өзгөрүлүп кетти? Мында чайга мен деле чакырганда чыктığında мен түшүнбөй атам да, Айзайым өкөсүн эмебиз бир эле болуп атат азыр. Мында деле эки баласы бар, менде деле эки бар. Конкретно бир причинасын айта кетпейсиңер банда. Эсен мырза, мага капа болбоңуз, катуу айтсам кечирим сурайм баарынан эле. Болгону мен талаптарым ушундай болчу. Анан сиз деле башында чайга чакырат болчу деп Болот мырза айтканда, бул тамаша болчу деп ошентип койгонсуз да. Анан мен буну кандай кабыл алдым, мындай серьезный эмес адам деп кабыл алдым. Ошондуктан мен ошол үчүн да чайга чыккым келген жок. Ошондо айтса болот болчу да. Ооба, мен Айза айымга келип айткам, бирок өкөнүн мамилеси токтосо, мен чакырам деп айтса болот болчу. Бул отуруп тамаша болчу, баарына эле угузуп айткам, Айза айымга келип айткам эсим дейт, бирок келип мага өзүм айткан. Ошондой кадам таштайм депчи. Ошон үчүн мен эле принципиально чыккым келген жок. Талап болгондон кийин мен эми адам жакшы болсо, ал өзүм койгон талаптарымды деле мындай кечкенге даярмын. Балдарда күнөө жок деп мен ойлойм. Болгону мындай эме деген нерсе бар да, балалуу мырзалардын мурунку жубайы менен мамилеси жакшы болот экен. Болот мырзанын мамилеси аябай сонун экен. Биз доспуз деп, чуть ли не лучшие друзья. Анан мен ошодон коркомун да. Мен кызганчакмын. Анан кийин ошо үйлөнүп жашап калсак, анын балдары болсо, мурунку жубайы менен жакшы сүйлөшүп, катташып турса, мен үчүн бул катуу тиет, оор тиет. Мен андай нерсени көтөрө албайм. Аябай назикмин. Ошол үчүн эле мен ошондой катуу талап койгонмун. Эгерде сүйүп калсам, балдары соп-сонун болуп турса, мен балаң бар экен, мен сага тийбейм деп антип
так секирбейм да. Болгондо ошол сиз болсо өзүңүз сөзүңүзгө турган жоксуз. Ошон үчүн мен сиз менен чайга чыкпайт болчумун. Таарынбаңыз мага. Жок, мунун уланысы дагы бар. Ушунча болуп калды айталы. Тиги Айзайымды чакырмакмын негизичи. Анан бул Айзайым сиз ушинтип койдуңуз, тиги туура эмес поступок болуп калды, там несерьезный деп. Анан сиз мага 200 роза көтөрүп келсеңиз анан чайга чыгам деген да. Тамаша болчу да сиз аны көтөрүп келбейт болчусуз баары бир. Сен каяктан билесиң мен көтөрүп келберимди? Жок. Как будто мен ичиме кирип чыккандай эле сүйлөйсүң го? Экөөңөр дал келчү экенсиңер, тартасың. Балким ушундай болуп атат, мындай чакырып көрбөйсүзбү? Эсен мырза вот азыр ооба эми убакыт эле. Мадина айымды Кожо Жаш мырза сиз чакырыңызчы чайга. Ооба, ошондой болчу. Сонун жараштырат. Мен чыгып местамды бошотуп берем, анткени мен за сүйүү үчүнмүн да. Буларда мындай бирдемке бар да, вот искра болот го багындай. Мырза өзү кааласа. Экөөңүздөрүн да анда официалдуу түрдө ажыраштырып эки жолго салып коелу. Анан кийинки мамиле. Сиз баштадыңыз, көрдүңүзбү? Сиз эки жолго чыктыңыз. Сизден жукты да. Сыныктан башканы баары чыгат. Мен бириктирем анда. Экөөңөргө 1 саат убакыт эле ойлонуп келелер. Ооба. Ошондой кылайлы? Ордуктан орун алып берели анда. Келиңиздер. Эсен мырза да Мадина айындагы өзүнүн талапкерин күтөт. Мындай кылбайлы, келиңиз, Гүлназ айым, кандай дейсиз? Бул реалити долбоорго мен мырзаларды чакырайын да. Кайсы мырза даярдады болду экен, ошону мындай добуш берүү менен өткөрөлү. Ушул бүгүнкү белектичи. Бейше мырза келиңиз. Мамиледе жүргөндөрдү чакыралы. Балким Нурмат мырзаны деле чакыралы. Балким кайрадан мындай күтпөгөн. Төлөгөн мырзаны чакыралы. Формага карагыла. Болот мырзаны да чакыралы. Болот мырзаны да чакыралы. Эми, урматтуу катышуулар, сиз кимди ойлойсуздар? Ушундай баягы эринбей, акчасын каражат кылып, экономдобой ушундай даярданып атат да. Кайсы мырза деп ойлойсуздар? Мен ойлойм, бул Болот мырза го деп. Эмне себептен? Кени Болот мырзаны өткөндө урушуп атпадыңар эле? Кессе да кан чыкпайт анан. Гүл алып бербейт деп. Мен мага мындай ой келип кетти да. Ошол айым менен эки жолго түшүп жатканда бул Болот мырза кессе кан чыкпайт, битер экен деп аябай сөзгө калып кеткен да. Анан кийин мага да келип айтканда, мен азыр хайптын үстүндө жүрөм, элдер мени жазып атат. Эми мен наоборотунан аларга мен өзүм башка жагынан көрсөтөм. Мен колум ачык экен дагы, мен эми дагы башкача көрсөтөм деп айтканда, мен ойлоп атам, ошо элдерге мен битер эмесмин, мен деле жаза алам, көргүлө деген мааниде кылып жатат окшойт деп ойлойм. Балким, бул сиздин оюңуз. Менин оюмча Төлөгөн мырза, анткени Төлөгөн мырзанын фантазиясы да кандай бир башкача го. Элдердикинен өзгөчөлөнүп турат. Ооба. Төлөгөн мырза деп ойлоп атам. Менин оюмча Болот мырза эле. Менин оюмча Бейшен мырза го дейм. Бейшеке, Бейшен. Сени менен деп. Артынан жол. Бейшекен аты. Менин оюмча Нурмат мырза же Болот мырза деп ойлотом. Нурмат мырза да классика кийинип алыптыр, аябай кара болупчу баары. Болот мырза сиз отуруңуз, Болот мырза эмес негизи, аябай көбүңөр айтып таштадыңар. Нурмат мырза. 3 мырзанын бирөөсү да кыскасы. Айлала, айлала, айлала. 3 мырзанын бирөөсү. Нурмат мырза негизи мени чайга чакырайын деген экен да. Жөн эле чай ичүү досторду койсуз. Төлөгөн мырза го дейм ошо, Ошо Гүлназ айымга тийише кетейинчи. Тамашалап койдум. Excuse me десе сиз эмне? Ушул жерде Нурмат мырза чайга чыгып келейин дедим эле сиз менен. Тамаша, кызыктуу койдум сиз. Коюка деп. Коюка деп экенсиңерби? Так. Ойлодуңуздар? Кимиси деп ойлойсуздар? Төлөгөн мырза го дейм. Төлөгөн мырза?
Гүлөө мырзага деп мен де ойлоп атам да, потому что аябай толкунданып атат. Бейшеге ишенбей атасыңарбы деле? Гүлай ишенбей атасың. Мен айта кетсем болобу, Канат мырза, мен ушу 3 жигиттин эмесин мен ойлоп атам, бул Төлөгөн мырза го депчи, бул эмеге жакын да көп, романтика, ушундай необычный нерселерди тартууга болот. Биз деле ким экенин билбейбиз, чындыгындачы. Мен деле отурайын, ким экенин ал адам өзү эле билет. Балким Гүлназ айым ошол адам өзү эле баштасынчы. Микрофондар бияка берип коерейин, ошол бирөөсү алаттыр да. Ооба. Ошол адам өзү эле баштасын анда. Ким экен? Мен баштап берейин анда. Бисмилла деп. Баракелде. Үчөөңүздөргө рахмат. Сиздерге да сак болсун деле. Биз жолку теле долбоорунда эксклюзив момент болот. Келиңиздер. Мына Болот мырзадан үйрөнсөңөр болот. Мисалы Болот мырза ушул убакка чейин талапкерлер менен, көп кыздар менен жолугушка чыкты, бирок ошол гүлдөрдү ар кимге бере бербестен, ошого бере турган гүлдөрдү бир кызга берем деп мына чогултту. Ошонун баарынын аркасында бул сарамжалдуу мырза экен да. Толкунданып атат мырза. Биринчи жолу көрүп атабыз, 3 сезондон бери отурупчу. Айымды карайбыз, мени карабайбыз. Айымды карайбыз. Негизи мен сезимдерим деле көп деле ачыла бербейт. Өзүмдү адам келгенде жолуктурганда жүрөгүм только вперед дейт. Ошондо гана өзүмдүн иштеримди жасай баштайм. Милан айымда болсо мен көрүп турган нерсе бар экен, абдан 200-500%. Келбеттеси, келбейт, такая женственная. Келечектеги жубайым көрүп алдым да. Айтып бериңиз, толкунданмаңыз. Мындай айым жок да негизичи. Мен ойлоп аткандай мына өзү келип калды. Мен абдан кубанычтамын, чындап айтканда. Мен күткөн эмесмин. Мен негизи күткөн эмесмин, өзүмдү эмен тейим таба алам деп. Анан кийин ниеттерим да түз болчу. Мына биякта 3 сезон бери отуруп келип, ар кандай сөздөргө калып дегенде мына азыр мүзүрүн көрүп атам өзүмдү. Ошол эмне дейсиз? Бүгүнкү сунушум эме кыз жигит статуска өттүк деп. Кетти 3 сезондон турган бала. Элем биз убакытты көп чойбостон экөөбүз бир жума ичи бир жакшы эле жолугуп аттык. Экөөбүздөн иштеп чарчаганга да карабай жолугуп аттык. Сүйлөшүп аттык, анан жашоого болгон көз карашыбыз бир болгондуктан анан ушундай статуска келдик да, кыз. Микрофонду деп жоон угуп койбойлу. Макулсузбу? Мен макулмун. Болот мырза, сизди ырчы катарында тааныйбыз. Эми мындай өзгөчө бактылуу көз ирмемдерден кийин сиз ырдабай койбосоңуз болбойт. Андыктан сизден жагымдуу бир жакшы чыгарма болсун анда Милена айымга. Да, бул чыгарма атайын даярдап келгем. Милена айымга тартуулайын анда. Керемет, кол чаптыралы. Күн үчүн. Анда бүгүнкү студия, бүгүнкү күн сиздер үчүн. Келиңиздер, ортого же ушул жерге деле туруп ырдай берсеңиздер болот. Ал эми катышуучулар өйдө туруп, колдоп келиңиздер. Билесеңер да болот.
чарыда. Керемет. Керемет. Бейше мырза, албетте сабыр кылабыз. Убагында Миленанын кадыр баркына жеткен жоксуз. Негизи Гүлназ айым бир нерсе жетпей аткан сыяктуу дагы деле, Ал эмне жетпей атат деп ойлойсуз? Романтикалуу ырбы? Романтикалуу ыр. Болот мырза мурда романтикалуу ырларды ырдачу эле. Ошондуктан биз акапелла түрүндө биздин профессионалдуу музыкант Эрлан Тогузбаев чертип берсе, романтикалдуу музыка менен коштолуш керек го бул негизи. Мындай көзүрмөндөр сөзсүз түрдө. Дароо эле тойго шашылып атканы байкалып калды ырынан улам, Тойго бир күн калгычакты акапелла ырдап койдук. Тойго репетиция кылып койдук. Анда эмесе менден бир 4 сап ырдап берейин анда. 6 сап деле болот. 8 сап деле. 8 сап кеттик анда. Кайсы ырды айтып койчу. Орысча ырдап берейин. Я просто люблю тебя. Илаң келсе илай бер. Бүгүн илай турамын. Я просто люблю тебя. Я просто бегу за тобой. Но не обмани меня. Не знаю любви иной. Я просто люблю тебя. Я просто бегу за тобой. Не останови меня. Не знаю любви иной. Я просто люблю тебя. Бизде ушинтип чыныгы баш кошкондор гана табышат. Гүлназ айым. Туура. Эмоцияларга чыгып аткан кезибиз. Эми окшошту окшойт, Келиңиздер. Сиздер үчүн дагы бир 5-10 мүнөттүк сөз сүйлөшөлү. Биз жолуктук миллиондун арасында. Биздин катышуучулар да күтпөсө керек, Болот мырзанын ушундай чечкиндүүлүгүн. Бирок мен ар дайым Болот мырзанын колдоо иретин айтып кетчү элем, бул мырза өзүнүн адамын таппай жатат. Эгерде тапса, бул мырзадан өткөн чечкиндүү адам көрбөйбүз деп. Ошондуктан бүгүнкү чечкиндүүлүгү таштаган кадамдары өтө жакшы жакка болуп атат. Урматтуу катышуучулар, дагы бир жолу кол чаап коелучу келиңиздер. Мен азыр жаман мындай кандай десем толкунданып атам. Өмүрүмдө негизи бир эле жолу толкундагам да, тиги окууга өтүп атканда экзаменден. Анан азыр экинчиси болуп атат. Андан да түшүп атат. Толкундабы. Бул чечимге эми бир гана мен эмес, мен сунуш киргизгем биринчи. Кыз жигит статуска өтпөйлү десем, Милан айым. Дагы кекештенип калдым. Кечиресиздер, анан макул болду. Экөөбүздүн жашоо болгон көз карашыбыз, вкустарыбыз деги эле жалпысынан алып келгенде бир болуп чыкты да. Созбой эле дароо кадам таштадык. Милена айымга Гүлназ айым суроо узататтырсыз. Жанадан бери байкадык, көзүңүзгө жаштар улам толуп, кайра кайтып, улам толуп чыга албайт. Бул да болсо сиз тараптан дагы мындай көптөн күткөн көзүрмөндөр келгендиктен болуп жатты болуш керек. Кандай сезимдер болуп атасыз? Толук ачыла албай алдыңыз окшойсуз, үйгө барып деп кыйкырып деп. Мен негизи эле өзүмдүн сезимдеримди башка адамдардын көзүнчө көрсөтө албайм көбүн. Бул жакта тем более сүйүү жөнүндө болуп атса, аны такыр эле эмете албайм да, чынындачы. Ал деген эки адамдын ортосунда эле болуш керек го деп ойлойм. Ошондуктан бул жактан анча ачыла алган жокмун. Бирок толкундануу сезим аябай болду. Мен мындайды чынында күткөн эмесмин.
биз сүйлөшкөнбүз ооба ушинтип өтөбүз деп, но мындай нерсени күткөн эмесмин. Ооба, бүгүн эмес же болбосо качан экени белгисиз болчу, анан мындай атмосферада болот экенин да күткөн жоксуз, толкунданып атасыз жана мындай кубануудагы сезим кошулду? Кубануудагы сезим кошулду, ооба. Биз мурунку эфирден кийин эле күнүнө жазышып, чалышып калбай, мага кылган мамилесине абдан чоң баа бердим. Чынында ушул кичинекей убакыттын ичинде жүрөгүмдү жылытып алды. Комментарийлер да бар экен, 2 баласы бар, ажырашкан адамды жаш кыз экенсиң, эмне кыласың депчи. Бирок менде көп туугандарым жазышты ата энеме. Абдан жакшы бала экен, жакшы мырза экен, жакшылап ойлонуп көр. Мен ата энем негизи менин чечимимди дайым колдоп келет. Өзүңдүн тандооң деп айтат. Эч качан каршы болбойт да андай нерсеге. Тескеринче жакшы ой пикирлерин билдирген турбайбы, э? Ооба. Өтө сонун. Эсен мырза. Негизи жашоодо 3 нерсе эрте болгону жакшы экен да. Ошонун бирөөсү бул үйлөнүү той, эрте болгону жакшы экен. Болот мырза, Милен айым, сиздердин кыз жигитке өтүп атканыңыздарга көзүм ишене албай турат, бирок куттуктайм. Чындыгында. Ошондой эле аябай Милен айым чындыгында кыйын кыз экен, ошонун баарын кабыл алган. Мынчалык кабыл алат деп ойлочу эмесмин, бирок кабыл алган айымдар бар экен. Эмне дейбиз? Молодецсиздер. Эми кармашкан колуңар бекем болсун дегендей. Ооба, мындан аркысы эми баягы мындай да үйлөнүш үчүн 1 жыл, 2 жыл убакыттын кереги жок. Эгерде эки адам бири-бириники экенин түшүнсө, анда бардык нерсени эртелеткен жакшы. Көпкө созулуп жүргөн мамиленин ортосуна дагы ар кандай үчүнчү күчтөр, душмандар аралашып баштайт. Ошон үчүн Болот мырзаны мен мынчалык толкунданганын биринчи жолу көрүп атам. Анткени 3 сезондон бери биздин долбоордо отуруп калды, көрүүчүлөрдүн баары билип калды. Мына чыныгы сезимдер экенин байкалып турат да. Ошон үчүн тойду деле алыстатпаш керек го дейм, менин оюмча. Биз сиздердин Мээнетибизди актаппы? Мээнетибизди актап, 6 сезон ушул жерде куттуу студияны жасап, кадимкидей ресторан кылып, той кылып, биз тоюңуздар сонун өткөрсөк, буюрса. Кудайым буюрса, сүйлөшө берели, эгерде жакшы болуп кетсе, тойду деле кылып коебуз. Түшүнбөй калдым. Эми күзгү деле жетпей, может күзүндө дегендей. Алыс эмес, кыскасы. Алыс эмес. Кудай буюрса. Даярсыздар Милен айым, Баары ушул ойдогу сиздин оюңуздагыдай кетсе. Ооба, даярмын. Эң сонун керемет. Эсен мырзаны аябай ой басып калды. Катышуучулар мисалы Болот мырзаны көрө албай жаткан сыяктуу эле болуп атасыздар да. Болот мырза, азаматсыз, чын жүрөктөн куттуктайбыз, кубанычтабыз. Милен айым азаматсыздар. Чын жүрөктөн кубанычтабыз сиздер үчүн. Жарашып турасыздар. Бүрүзө жакшы болуп кетсин деген тилектебиз. Ошол бакыт каалайбыз. Чын жүрөктөн сүйүндүк биз чындап. Чоң рахмат. Биз да кош кеткибиз келип турат. Болот мырзанын мындай буга чейин мынтип ачкысын кип эле мынтип монтоп эле эме роботтой эле онтип отура берет эле го. Акыркы ошол Милен айым келгенден бери аябай жанданып калды. Ооба, жанданып кадимкидей монтип улам тыбырчылап, анын азыркы сезимдерин мен чындап байкай алдым. Ачкысын өзү чече калып, монтип аябай колдору титирегенге чейин толкундоосу бизге чейин жетти. Ошо биз аябай силер үчүн кубанычтабыз. Мага дагы Болот мырза чалып, эмки эфирге мурутумду, сакалдарымды алып салсамбы деп айтып. Сакалдарымды алып салсамбы да? Сакалыңыз жакпайт дедиңиз беле? Ооба, кандай карайсың депчи ошо. Сакал жакпайт дедиңиз беле? Жок, андай айткан эмесмин, эми жашыраак көрүнөйүн десе керек. Жок, эмне жапжаш көрүнүп турат? Жарашат сакал өзүнө. Ооба, жарашат, негизи эле анан кийин. Алып коюп Милен айым таштап кетпи. Ушу суроону бергем негизи. Мен азыр учурдан пайдаланып Бейше мырзага дагы бир ыраазычылыгымды айтып кетпесем болбойт.
Бейше мырза куттуу студияга келип, ушунун артынан мен ушундай эме болуп көрүп отурам да. Бактымды таап дегендечи. Ошон үчүн Бейше мырза болуп чалып коелу. Ошондо айымга кайсы убакта сиздин мындай сезимиңиз пайда болду? Бейше мырза талапкер болуп келгенде кайсыл ракурстан карап анан кирип келатканда эле Бейше мырзага кирип келатканда эле мен датчикимди бир аз туруп карап эме кылып койгом да. Ошондо эле жүрөгү болгон экен. Себепкер болуп калыптыр да. Ошондо эле жүрөгү мындай жактырып калгам дароо эле. Чыныгы сезим ошентип эле ачылып кетет бат. Мен да сиздерди көрүп аябай кубанып жатам. Буга чейин мен айткандай эле өзүңүздүн кишиңиздер болбосо кармабаңыздар, балким алдыда ал кишинин бакчысы күтүп жатат дегендей. Ошон үчүн мына үлгү болду деп ойлойм ошо сөздөрүмө дагы. Экөөңүздарга бакыт гана да тилейм. Милен айым менен сүйлөшкөндө деле суроолорду укканда аябай тарбиялуу, аябай акылдуу айым. Сизди билбейт экенмин, сиз менен да чайга чыгып кетишим керек экен. Тамаша, тамаша. Бактылуу болуңуздар. Биз сиздерди аябай эле көрүп суктанып атабыз. Ошол. Тойго чакырыңыз. Эми убакыт дагы бар, студияны ачып кырсыңар ошол жактан чай ичебиз. Буйрса. Дуэт кылабыз деп. Бир кемедесиз. Азаматсыз Болот байке, эрдегиңизди сыйлайбыз. Буйрса тоюңуз эртерээк болсун деп тилектешпиз. Буйрса тоюңузда кызмат кылууга даярбыз келечекте. Ошого умтулуу бересиздер. Айза айымда барбы? Жакшы сөз. Жакшы сөз айтчы мага. Карагым аз. Мен ким бирок ушу Болот мырзадан мындайды эч күткөн эмесмин. Мен дагы мындай башка элдер сыяктуу эле битир деп ойлочумун да. Бирок азыр меники оюм башка жакка өзгөрдү. Башка жагынан бизге даңазалап берди десем болот. Болот мырза азаматсыз. Мен сизди абдан сыйлап калдым. Бактылуу болуңуздар. Ушул сүйүүңүздөр өчпөй, буйруса үйлөнүү үлпөт тоюңуздарга барып тойлогонду тойлойду да, тойлогон күнгө жетсин. Чоң рахмат. Силер колдосоңар да мен дагы бир жакшы бир сезимдер болуп атат. Силерге да кааламакчымын өзүңөрдүн түгөңөргө жеткиле, күткүлө дегендей. Мен дагы 3 сезон отуруп мына жетип отурам. Не дейсиз эми бактылуу болгула дейсиз да. Жок, Болот мырза өзү деле билет, башында мен деле айткам. Милен айым келди, может бош болуп калса чайга чакырып көр депчи. Бул өзү деле мына билет. Анан Милен айым деле өзү деле сураганда мен ал сөздү сизге деле айткам эле. Мен айткам депчи. Өзү чакыргандан тартынып атып, анан акыры ушу биз деле түрткү болдук да бу жерде. Анан ошо неме менен бул өзүнө ишенип чакырып, мына буйруса өзүнүн сүйүктүүсүн тапты деп ойлойм. Чоң рахмат. Нурмат айтып койду, көзүм жетпейт атты. Ай билбейм, Канат мырза айткандай. Мен суроону айымга бергим келип атат. Айым бияктан биринчи жолу талапкер болуп басып келгенде Болот Бейшеден башка эч кимди көрө албай аткам деди деп айткан. Сиздин сезимдериңиз кандай азыр? Качан ойгонду? Сезимдерим 2-3 күндөн кийин эле ойгонду. Эфирден кийинчи. Менин жумуштан алып кетип жатты, тосуп. Күндө сүйлөшүп аттык, анан ошентип эле. Күндө көрүшүп аттыңыздар? Күндө эмес, 3-4 жолу көрүштүк го дейм. Бирок күндө чалышып, жазышып жаттык да. Экөөбүздөн иштейбиз, анан график дагы бир аз эмерек да. Плотный болгондуктан анан ошо чарчаганда карабастан дагы жазышып, убакыт таап көрүшүп аттык. Мамилени бекемдеп да улап кетели деп. Ай баракелде. Негизи сүйүп калса бардыгына даяр болот экен да. Убакыт да табылат экен. Романтикага да табылат экен. Сүйүп калган адам демек үйлөнгөнгө да шашылат.
Албетте. Урматтуу көрүүчүлөр, балким канча убакыттан кийин экенин биз билбейбиз, бирок бир айдан кийин же 2 айдан кийин балким ушул куттуу студиядан 2 жаштын тоюн бергенге биз даярбыз, жалпы Гүлназ айым. Тойлогонго да даярбыз. Тойлогонго да аттың ай деп нурлар ырдалат, армансыз жаштыгай деп. Бул жактан Сымбат менен Айзайым без настроения жүрүшүп, тойдун баарын чатышыптыр эле. Урматтуу көрүүчүлөр, анда биздин демөөрчүлөргө ыраазычылык билдирип коелу, Кардарлардын убактысын үнөмдөө жана кам көрүү максатында Демирбанк керектөөчүлүк насыя берүү мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтти. Эми кардарлар камсыздоосуз жана комиссиясыз насыя менен насыялык картаны бир эле баскычта, элестетиңиз Канат мырза, тариздей алышат. Онлайн насыя болгону 19,99% чен менен Демирбанк маанилүү чечимдерди кабыл алуу үчүн ишенимдүү банк болуп саналат. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, ал эми биздин дагы бир башка демөөрчүбүз, бул албетте бул балдар жалаяктары. Эми ымыркайыңыздын коопсуздугу менен ыңгайлуулугу ар дайым жанаша Air Baby жалаяктары апанын мээримдүү кучагындай жумшак ымыркайдын назик терисин аярлык менен кучактайт. 15 саатка чейин кургактык, нымдуулук индикатору, сыртка өткөрбөгөн коргоочу тосмолор, пахтадай жумшак италиялык технология менен жасалыптыр да бунун баарчы. Air Baby энелик мээримден жаралган сүйүү менен ойлонулган камкордук экен. Караңыздарчы, Болот мырза, мына силерге да керек тийип калышы мүмкүн. Антан эгерде сиздин үй бүлөңүздө жаңы эле ымыркай пайда болсо, анда сөзсүз түрдө биз жолтук теледолбоорунун демөөрчүсү Air Baby'ни сынаштайбыз. Сиздердин көз алдыңыздарча жаңы эле бир топ көзүрмемдер мурун биздин 6-чы сезондун эң алгачкы официалдуу кыз жигити табылды. Браво! Ылайым эле сиздердин дагы алкооңуздар, ак батаңыздар тийип, мына ушундай жакшы жөрөлгөбүз мындан ары карата дагы ар бир катышуучубузга жугуштуу болгонду насиет этсин дейли. Ал эми бул эки жуптун болсо бул кадамы той андан ары карай бешик той, жентек той. Бардыгы уланып, жашылсар уланып кете берсин. Болот мырза 3 сезондон бери отурат деп анча-мынчадан наразычылыктар айтылган, бирок адам теңин табыш үчүн да кичине убакыт керек экен. Болот мырзаны ушул убакка чейин чечкинсиз, жоопкерчиликсиз деп ар кандай сындап келе турган болсо, Болот мырза бүгүн өзүнүн адам тапкандан кийин чечкиндүү, жоопкерчиликтүү экенин жана мындай колунда бар нерсени өзүнүн адам үчүн аябайт экенин дагы бир жолу далилдеди десек болот. Азырынча бөз тийбесин деп туралы жакшы сөзүңүздөрдү калтырганды дагы унутпаңыздар. Ал эми биз болсо дал ушундай жагымдуу маанайда, жаркыраган студиябызда болгону бир гана жумага сиздер менен коштошууга да кезек келди. Аттың Коштошпой бакыт издеп калбай анын изинен биз жолуктук миллиондордун ичинен. Болот мырза, азамат, дагы бир жолу коттоктойбуз. Эми колдон келишинче эртелетиңиз, биз сизге ишенебиз. Бул ушундай реалити долбоор экен, анткени адамдын сезимдери ачылыш үчүн биз токтобостон МТС телеканалы менен биргеликте сиздерге кызматыбызды кыла беребиз. Ал үчүн сиздер редакция менен байланышып, бизге катышуучу болуп келгенге аракет кылыңыздар. Эми сиздер менен ушул эфир бою менин мыкты кесиптешим Канат Шабданбеков болду. Ал эми менин мыкты кесиптешим Африкага таанымал африкалыктардын апасы жана өзгөчө популярдуу хит чыгармалардын ээси Гүлназ Чыныбек кызы. Көрүшкөнчө!